Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Азга каниет. Көпкө топук кылып жашоо кечирген балыкчынын башынан көп эле кызык окуялар болуп өтчү. Бул жолу да ал кызык окуяга дуушар болду. Менимче анын башынан өткөн окуялардын эң эле кызыгы ушул болсо керек. Анда сөз башынан болсун. Балыкчы кармап келген балыгы түгөнмөйүнчө кайра деңизге барчу эмес. Качан гана балык түгөнүп курсагы курулдап, аялы балыктын түгөнгөндүгүнөн кабар бергенде торун сүйрөп деңизди көздөй жөнөп калчу. Бир күнү аялы эң акыркы балыгын ичин жарып жатып, жин тийгендей кыйкырып жиберди. Абышка, абышка, бизге Кудай берди, батыраак бери чурка. Курсагын сылап күнгө кактанып жаткан балыкчы ордунан чочуп туруп аялына чуркады. Ой, эмне болду кокуй, мынча кыйкырып? Бизге Кудай берди деп жатам. Карачы могуну. Аялдын кубанычы койнуна батпай, көздөрү жайнап чыгыптыр. Балыкчы аялынын алаканына карап, көргөн көзүнө өзү да ишене албай калды. Анын колунда бармак башындай акак таш турар эле. Балыктын ичинен чыкты. Карачы, мындай ташты деңиздин түбүнө кирсең да таба албайсың, деп кудуңдады аялы. Мына эми биз бул чөлкөмдөгү эң бай адам болобуз. Биз эми балык эле жей бербей, бал каймак кошулган кыпкызыл токош да жейбиз, деп кошумчалады күйөөсү. Ошентип күйөөсү акак ташты жакынкы айылдагы зергер буюмдарын саткан соодагерге алып келди. Соодагер акакты ары бери карап көрүп, ой, бул абдан баалуу таш экен. Дүгөнүмдөгү таш аттуунун баарын сатсам да, мунуңан ылайык акча таба албаймын. Сен муну шаарга алып баргын. Ошол жерде мунун баасын төлөй алчу соодагерлер бар, деди. Балыкчынын сапары шаарды көздөй уланды. Бирок шаардагы мен деген соодагерлер да анын баалуу ташын сатып ала алган жок. Мен мунун баасын төлөй албайм. Бул абдан баалуу таш экен. Муну башка соодагерлер да ала алышпайт. Бирок мен сага бир жардам кылайын. Сен эми падышага бар. Анын казынасында бул ташыңа ылайыктуу байлык бар, деди алардын бири. Балыкчы падышанын сарайына кирип, кирүүгө уруксат сурады. Бир канча убакыттан кийин ага кирүүгө уруксат беришти. Болгон окуянын баарын угуп, ташты көргөн падыша, бул таш чындыгында баалуу экен. Анын ордуна сага эмнени тартуу кыларымды да билбей турам. Бирок бул таш меники болот. Сен да бул жерден куру кол кетпөөң керек, деди да мындай чечим чыгарды. Мен сага 6 саат убакыт берем. Ушул убакыттын ичинде менин казынамдан эмнени сыртка ташып чыксаң, ошонун баары сеники болот. Улуу урматтуу падышам, мага окшогон балыкчы үчүн 6 саат өтө эле көптүк кылат. Мага 2 эле саат жетиштүү болмок, деди балыкчы. А мага окшогон колу ачык падыша үчүн 2 саат өтө эле аздык кылат. Андыктан сен 6 саатты пайдалана бер, деди. Падыша өз оюнан кайтпай. Айтканына макул болуп ыраазылыгын билдирген балыкчыны желдеттер казынага киргизип коюшту. Казына чоң 3 бөлмөдөн турат экен. Биринчи бөлмө алтын, күмүш, акак, маржан, шуруу, бермет, айтор баалуу таштардын түрү тизилип турат. Экинчи бөлмөдө түрдүү жибек шайыдан жасалган мамык төшөктөр, көз жөөсүн алган килемдер, шып тиреп жайылып турат. Үчүнчү бөлмөдө болсо жыты каңылжарды жарган дүйүм тамактар, хрусталь идиштерге мөлтүлдөгөн суусундуктар бар экен. Булардын баарына суктана көз чаптырган балыкчы биринчи эмнеден баштаарын билбей бир топко ойлонуп калды. Анан, ой, 6 саатта баарына жетсе болот. Андан көрө кара курсакты бир чампайтып алайын. Кембагалдын бир тойгону орто байыганы, деди да тамак олтурду. Ошентип 2 сааттан соң тамак аш бөлмөсүнөн чыкты. Эми алтын күмүштү ташый берсем болот го, деп ойлоду ичинен. 3-чү бөлмөгө бара жатып, анан кайра, жок, дагы 4 саат бар. Мынча убакытта бул жердеги байлыктын баарын ташып кетсе болот. Андан көрө могу жибек мамыкка бир жан баштайын, деп ойлоду да 2-чи бөлмөгө кирип кетти. Курсагы ток, кайгысы жок, ансыз да алыс сапардан чарчап келген балыкчы жан башын жаздыкка тиер замат коңурукту кор тартып уйкуга кетти. Турбайсыңбы? Бул жерден чык, деген желдеттин үнү балыкчыны таттуу уйкудан чочтуп ойготту. Эмне болуп кеткенине кайсы жерде жаткан акылы жетпей, темселеген балыкчыны желдеттер желкесинен сүйрөп, сыртка алып чыгып салышты.
Мына ошондо гана бул жерге эмне үчүн келгенин, кара курсак менен уйкунун айынан, акак ташынан кол жууганын сезген балыкчы бутун сүйрөп үйүнө жол тартты. Аты жөнү белгисиз бул кайдыгер балыкчынын окуясы ушинтип аягына жетти. Бирок бул окуядан алынчу сабактар али күнгө чейин акырына чыга элек. Балыкчынын колунда бир тийип калган акак таш бизге берилген өмүр. Өмүрдүн баасы ушунчалык кымбат, аны эч ким сатып ала албайт. Бирок биз аны кадырлай албайбыз. Эртең намаз окуйм, бүрсү күнү намаз окуйм деп жашың өтүп, тилиң келмеге келбей калганын билбей каласың. Ал эми падышанын казынасы бул дүйнө жашоосу. Казынадагы алтын, күмүш, баалуу таштар, дүйнө кызыкчылыктары жана жакшы амалдар. Жумшак төшөк, кайдыгерлик жана көңүл коштук. Ал эми дүйүм түрдүү тамактар, кумар каалоолору. Мына ушул эки нерсе, башкача айтканда кайдыгерлик менен кумар каалоолору биздин өмүрүбүздү текке кетирип, падышанын казынасынан куру кол чыккан балыкчыдай бул дүйнөдөн жакшы амалы жок куру кол чыгуубузга себеп болуп жатат. Кел тууганым, эрте күндү кеч кылба. 70 жашка чыгып калган аксакал бир күнү мени токтотуп мындай деди эле: балам, силер намазды жашыңардан баштап өтө жакшы иш кылдыңар. Мен силердей жашымда айтчумун. 60ка чыкканда намаз окусам да жетишем. Азыр мен жашмын, дечүмүн. Мына азыр 60 эмес 70ке чыгып калдым, бирок намазым жок. Даарат алайын десем дааратым кармабайт. Куран окуйын десем тилим келбейт. Эх, менин ошондогу тилегим курусун деп аттин кылганы али күнгө чейин эсимде. Чындап эле ал киши кийин эч намаз окуй албай дүйнөдөн өтүп кетти. Мына ушул киши сыяктуу сен да 60ка чыкканда намаз окуймун деп турасың. 60 эмес 70ке чыккан аксакал эмне болгонун өзү айтып берди. Дагы деле сага жетпейби? Же чындап эле ошондойбу, же ошондой эмеспи? Бир иштегиң үчүн ошол кишинин тагдырын өзүңдү кайталап көргүң келеби? Эртерээк ойлон. Убакыт аз калды. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.